Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, албетте баарыңыздардын Рамазан айы дагы бир жолу кут болсун. Албетте башында Рамазан айына бир аз көнүш албай, бир аз кыйналып жаттык эле. Мына ошентип Рамазандын аяктайын деп калды. Бирок албетте көпчүлүгүбүздө ошол Рамазан бүтпөсө экен деген мындай сезимдер болуп жатат. Бирок ошентсе дагы деле бүтө элек ушул Рамазандын ичинде дагы көптөгөн жакшы иштерди, жакшы ибадаттарды, жакшы амалдарды аткарып калууга дагы албетте кеч эмес деген нерсени айтсак болот. Анан албетте бул Рамазан айы бул өзгөчө айлардан бири деп баса белгилеп жатабыз. Анткени ушул Рамазан айынын өзгөчөлүктөрдөн эң биринчиси бул ошол Рамазан айында бизге Кур'ани Карим түшкөн вахий болуп, анан ошонун урматы үчүн дагы балким ошо Рамазандын берекети, шарапаты, куттуулугу, ыйыктыгы дагы ушундан да. Анан ушул Рамазандын урматына бүгүн биз дагы жашоом же болбосо жол башчым Кур'ани Карим деген теманын тегерегинде сухбат кылабыз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде кенже илимий кызматкер Алтынай Курманбекова эжеке келип отурат. Алтынай айым, кош келипсиз, саламатсызбы? Сиздин дагы учурдан пайдаланып Рамазан айыңыз кут болсун. Дароо эле суроомду берейин. Эмне үчүн баягы биз жашообузда негизги орунда же болбосо жол башчыбыз катары биз Куранды айтабыз, ошодон айтып берсеңиз. Рахмат, саламатчылык баарыңыздарды. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып Рамазан айы менен куттуктайм. Иншаллах Рамазан айы баардык мусулмандар үчүн эң жемиштүү, ибадаттарга бай, соопторго бай айлардан болуп өткөнүн каалайм. Андан кийин эгерде темага келе турган болсок, Куран бул негизи эле адамзаттын жашоосуна эң керектүү болгон, эң чоң муктаждыгы болгон бул ыйык китеп болуп эсептелинет. Өзгөчө дагы кимдер үчүн бул ислам дүйнөсү, башкача айтканда мусулмандар үчүн бул биздин жашообузду көрсөткөн, биздин багытыбызды көрсөткөн, кайсыл жака барышыбыз керек, кандай нерселерди кылышыбыз керек, жашообуздун, биздин жаратылышыбыздын негизги максаты эмне деген биздин башкача айтканда эң негизги китебибиз болуп саналат. Себеби дегенде бул ушул айтып кете турган болсок, Куран дагы бул жөнөкөй китеп эмес, бул деген Аллахтын сөзү. Демек, бул жерде эмне, эгерде айтылат Куранда дагы, эгерде Аллах Таала менен сүйлөшкүңөр келсе, эгер мен менен сүйлөшкүңөр келсе, эмне дейт? Куранды окугула дейт. Башкача айтканда, бул Аллах Таала бизге эмне деп айтып кетти? Эмне деп айтып атат? Биздин жаратылышыбыздын максаты эмне? Биз кандай нерселерибизди кылганда, ибадаттарыбызды кандай кылганда, үй бүлөбүздү кандай, мисалы үй бүлөбүздөгү үй бүлө мүчөлөрүнө мамилелерибиз кандай болгондо, коомдо өзүбүздү кандай алып жүргөндө биздин жашообуз ошол Аллах Таала каалагандай болот деген нерселерди бизге эмне Куран үйрөтүп кетет. Ошондой эле бул Куран ыйык китеп жана бул жөн эле текчеде туруучу китеп эмес да. Негизинен биз эгерде адамдарды бизде карай турган болсок, ооба биз аябай деген өзгөчө кыргыз эли Куранга деген аябай сый урмат көрсөтөбүз, Курандарыбызды бийик кармайбыз, бийик жерлерге коебуз, бирок ошол эле учурда биз сый көрсөткөнүбүз менен ал китепти ачпай коюшубуз мүмкүн да. Башкача айтканда урмат сый көрсөтөбүз, бирок ичинде эмне бар экен деп кээде кызыкпашыбыз деле мүмкүн. Ошол үчүн бул эмне Куран текчеде тура турган жөнөкөй китеп эмес. Куран деген бул эмне биздин жүрөгүбүздө жашаш керек болгон, амалдарыбызга төгүшүбүз керек болгон, адеп ахлагыбызды ушул Куран менен көркөм кылышыбыз керек болгон китеп болуп саналат. Ошондой эле бул эмне Куран деген бизге бир агым менен кете беришти эмес, кандайдыр бир белгилүү максат менен, принцип менен жашоого үйрөтөт. Куран башкача айтканда биздин эмне жашообуздун колдонмобуз болуп эсептелинет. Биздин ошол Курандын негизги максаты адамды караңгылыктан жарыкка чыгаруу, туура жолго салуу, ак менен караны бизге айырмалап көрсөтүп берүү. Буга далил катары Курандын Ибрахим сүрөсүнүн 1-аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим Алиф лам ро бул адамдардын эгесинин уруксаты менен караңгылыктардан нурга, жарыкка, башкача айтканда
кудуреттүү, мактоого, татыктуунун жолуна алып чыгууң үчүн 5 саат түшүргөн китеп. Башкача айтканда, Куран биздин адашкан суроолорубузга жооп берип, башаламандык учурунда ишке тынчтыкты берет. Бул нерсени биз Рамазан айында да көрсөк болот. Рамазан айында эгерде байкай турган болсок, башка учурларга караганда, мисалы, кылмыштар же болбосо жаман көрүнүштөр Рамазан айында азайып кетет. Өзгөчө баардыгы ибадатка көңүл буруп, орозону дагы толук кандуу кармайын деп өздөрүнө тил жактан дагы сакташат, башка жаман нерселерден өздөрүн тыйышат. Адамдардын жашоосун карай турган болсок, ушунчалык сонун адамдар бири-бирине кылган мамилелери ушунчалык жагымдуу, бири-биринин көңүлүн оорутпайын дешет, бири-бирине мындай жамандык кылбайын деп аябай этият кылышат да. Бул дагы ошол билсек болот, Куран демек биздин жашообузга тынчтык алып келет, жүрөгүбүзгө тынчтык алып келет деп. Анан ошол Курани Каримде айтып өттүңүз, бул Алла Тааланын сөзү, Алла Тааланын каламы. Ким ошол Алла Таала менен байланыш кургусу келсе же ким Алла Таала менен сүйлөшкүсү келсе, Куран окусун депчи. Анан албетте себеби ошол Куран бизге бул дүйнө жана акыретке мындайча айтканда ошол темада айткандай эле жол башчы. Анан күбөбүз дагы, себеби биз ошол ибадаттан баш болуп, яны бул дүйнөдөгү момун мусулман катары баалуулуктарыбыз бар, ибадаттарыбыздын, адал арам нерселердин, ошол эле коомдук жана жеке мамиле сыяктуу бүт жашоо образыбыздын дээрлик көпчүлүгүнүн булагы бул ошол эле Курани Карим болуп дагы эсептелет. Анан бирок кээде өзгөчө ошол Курани Каримде ааламдын түзүлүшү, галактика, мисалы, табият окуялары боюнча дагы нерселер бар, тарыхый нерселери бар, мисалы ошол тарыхтагы пайгамбарлар тууралуу, келечек тууралуу, мисалы акырет тууралуу дагы маалыматтар бар. Бирок биз ошол Курани Карим, биз ошол нерселерде дем бар да, мисалы ааламдын түзүлүшү же кандайдыр бир илимий ачылыш тууралуу же жердин формасы туурасында Курандан бар же Курандан ишараттар бар деп дагы ушундай баягы илимий таризде же ушундай тарых таризде же адабий таризде дагы мындай тафсирлеген, чечмелеген дагы учурлар болот. Бирок албетте Куран бир биология же химия китеби эмес, Куран бир тарых китеби эмес, же болбосо Куран башка бир ушуга окшогон бир азыркы илимдегидей китеп эмес. Ошол Куран биздин баягындай хидаят китебиз, жол башчыбыз, бизди бул дүйнө акыретке бактылуу кыла турган өзгөчө китеп да. Анан эми ошол Курандын дагы бир, ошол Курандын өзүндө дагы айтылат эмеспи, дагы бир аттары бар да. Бул Куран шифа депчи. Бул адамдар баягы мисалы окуганда шифа берет дейт да. Ошону бир аз ачып берсеңиз, эмне тарабынан шифа, адамдын ошо руханиятына, жан дүйнөсүнө кандай Курандын мисалы тийгизген таасирлери бар? Жогоруда туура сиз айтып кеткендей эле, Куран деген бул жөн эле окуп коюучу китеп эмес. Ошондой эле бул деген Куран бардык адамдарга мындай жана айтып кеткендей тарых китеби дагы эмес, бирок ар бир тармагына эмне кылат? Ар бир тармагына кыйыр түрдө же түздөн түз турда кайрылар бар, айтып жүрөт. Ошондой эле бул дагы Курандагы эмне жүрөктүн шыпасы, башкача айтканда руханий азык болуп эсептелинет. Мисалы башка китептерди окуганда балким ал нерсени албашыбыз мүмкүн, бирок Курандын ушул мужизалыгы дагы ушунда. Бул арабча болсо дагы, эгер биз түшүнбөсөк дагы, бирок ошол нерсени окусак, биздин жүрөктөрүбүзгө шыпа болот. Ал жактан деген мисалы Курандан эгерде далил айта турган болсок, Аллах Таала айтат: жүрөктөр Аллахты эскерүү менен гана тынчтык табат дейт. Мисалы кээде бизде деле жашообузда ар кандай сыноолор болот, окуялар болот го. Ошондо дагы мындай кандайдыр бир мисалы Аллахтан алыстап кете турган болсок, Курандан бир аз алыстап кете турган болсок, жашообуз башка нукка бурулуп бара турган болсо, жүрөгүбүз өзүбүз башкача болуп баштайт да, мындай уйгу болуп, сыгылып эле ошентип баштайт. Бирок ошол учурда Куранга кайтып келе турган болсок, Куранды окуй турган болсок, кадимкидей эмне болот? Жүрөктөрүбүз эс алат. Бул дагы эмне болот? Аят менен Аллах Таала бизге далил катары айтып кетип атат да, Рад сүрөсүнүн 28-аятында. Анан башка бул аяттын негизинде биз кандай жыйынтык чыгара алабыз? Демек, чыныгы тынчтык башка жерде эмес да. Чыныгы тынчтык биз канча мисалы канча деген бай адам болсун, мындай мансаптуу адам болсун же баардык нерсеси бар болгон адам болсун, бирок эгерде Куран жашоосунда жок болсо, Куран жүрөгүндө жок болсо, анда ал адам мындай башкача айтканда мындай жүрөгү мындай тынчсыз, мындай бир нерсе жетишпегендей болуп турат да.
Ошол үчүн дагы эмне Курандын чыныгы тынчтык башка жерде эмес эмнеде экен, Курандын аяттарында. Мисалы, буга деле далил катары биз кимди карайбыз? Куранды негизи ким жашап өткөн? Пайгамбарыбыз эң жакшы жашап, жашоосунда бизге көрсөтүп кеткен бул пайгамбарыбыз да. Эгерде пайгамбарыбыздын дагы жашоосун карай турган болсок, адамдарга болгон мамилесин карай турган болсок, ошол жактан эле мындай көрсөк болот да. Куран деген демек деген бул мындай жөнөкөй эме эмес экен, ошондой эле бул жүрөктөргө да шыпа экен деп. Андан кийин мисалы кыргыздарда дагы барго, эгерде бала коркуп калса же чочуп калса, эмне кылабыз? Сразу дароо эле имамдарга алып барып дем салдырабыз да, Куран окутуп. Ошол бизде деген ушундай ишенич дагы бар. Эмне ошол Куран бизге шыпа берет, Куран аяттары шыпа болот деген ниетте дагы эмне кылабыз? Өзүбүзгө дем салдырып турабыз, балдарыбызга дем салабыз деген. Бул дагы ошол Курандын шыпалуулугуна кандайдыр бир мындай далилдер да. Ошол Курандын баягы руханий азык деп же болсо шыпа дегенин ошол сиз дагы баса белип кеткендей, кыргыздар бул культураны же бул маданиятты аябай балким бекем карманат деп да айтсак болот. Чындап эле мисалы сиз дагы баса белип кеттиңиз го, негизи Куран араб тилинде да. Мисалы албетте мисалы ошол араб тилинде маани маңызын, ошол грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө, жанагы тафсирине карап түшүнүп окуганда албетте эң жогорку, эң жакшысы. Бирок ошол эле мезгилде түшүнбөсө дагы ага эмне пайда берет, окуса жөн эле. Окуй албаса, укса ага сооп берет деп. Анан сиз айткандай эле мисалы өзгөчө жаш балдар коркуп калса, чочуп калса дем салдырабыз, Куран айтырабыз. Бир гана жаш балдар эмес, чоң кишилерде деле, чөйрөбүздө деле кандай бир жан дүйнөсүндө кыйынчылык келген, сыноо келди же ушундай кысылып атат, анан биздин өзгөчө ошол молдокелерибизге, дин кызматкерлер же Куран окуган адамдарга дагы барып келип бир дем салып койчу деп, ыкластуу, такыба адамдарга. Чындап эле бул нерсенин бизде аябай ошо дем салып, Куран окутуу нерсе тарагандыктан, мисалы биз деле сурайбыз да, адамдардан сурасак, мен мындай жеңилдеп калдым, дем салдангандан кийин же болсо бир Куран окутайын, өзүмдү жакшы сезип калдым дегендердин учуру аябай көп, азырга чейин дагы көп да. Демек бунун ошол шыпа иретинде же болсо руханий азык иретиндеги Курандын бир өзгөчөлүгүн же ушундай мужизалыгын балким биздин элдин маданиятында аябай таралгандыгын дагы айтсак болчу да. Анан жогоруда айттык го, биздин ошол Курани Карим жашоо образыбызды жөнгө салган бир мындай мыйзамдардын жыйындысы депчи. Анан ошол эле Куранда бизди баягы коомдогу адилеттүүлүктү, коомдогу биримдикти, тынчтыкты жана жеке мамиледеги нерселерди мындайча айтканда бейпил жашоону сүрөттөгөн дагы кандай өзгөчөлүктөрдөн да мисал берсеңиз. Жогоруда дагы айтып кеткен мындай суроого жооп катары дагы кошумчалай кете турган болсок, мисалы айтып атабыз го, Куран деген бул жүрөктүн шыпасы деп. Башкача айтканда бизге шыпа катарында дагы эмне кылабыз? Имамдарга жанагындай эле Куран окуган алымдарга болсун барып окутуп турабыз депчи. Бирок ошол окутуп атканда дагы биздин ниетибиз мындай туура болуш керек деп кошумчалай кетмекмин да. Себеби мындай Куранды бул шыпа берет, ошон үчүн эле мындай керек учурунда сыгылып калган же ушинтип чочуп калдык же өзүбүздү башкача сездик, ошол учурда эле барып Куранга мындай Куран мага шыпа берет дебестен, ошол шыпа берип атат, демек мында дагы башка бир нерсе бар деп тереңирээк ой жүгүртүп, ошол Куран үстүндө дагы изилденип көргөн дагы мындай жакшыраак да. А то мындай керек деле колдонуп, анан кереги жокто карабай калбайчы. Мындай айтканда ошо бактылуу кезде, сүйүнүч мындай кезде дагы Куранга мисалы кайрылып ошону окуш керек деген. Албетте. Жашоосунун ар бир сыноосунун ар бир этабында дегендей да. Анан эгерде жашообузга кандайдыр биз коом болуп жаратылгандан кийин, коомдо адамдар менен жашагандан кийин, Курандагы биз ошол коомдогу адамдарга кандай мамиле кылышыбыз керек, ошол коомдо деген кандай сыпаттарга ээ болушубуз керек деген нерселерди дагы бизге үйрөтөт да, башкача айтканда этиканы деген. Мисалы ошол коомдогу чырчактыктарды алдын алуу үчүн Куран конкреттүү бизге моралдык нормаларды көрсөтүп берет. Адилеттүүлүк боюнча айта турган болсок, аятта Ниса сүрөсүнүн 135-аятында: "О ыйман келтиргендер,
Аллах үчүн күбөлүк берүүдө өзүңөргө, ата-энеңерге же жакын тууганыңарга каршы болсо да адилеттүүлүктө бекем тургула дейт. Башкача айтканда, биз ошол эмнеге бизге ошол бул дүйнөдө тууганыбыз болсун, эң жакын адамдарыбыз болсун, ата-энебиз болсун, адилеттүүлүктө бекем тургула деп атат. Себеби дегенде, бул дүйнө биз деген мусулмандар бул дүйнө менен эле кетип калбайт да. Бул дүйнө менен эле жашообуз бүтүп калбайт. Башкача айтканда, акыретибиз дагы бар дегендей. Эгерде биз бул дүйнөдө мейли буга мисалы тууганыбыз деген сыяктуу кылып, мейли буга боло берет деген сыяктуу адилеттүүлүктөн баш тартып кете турган болсок, акыретте адилеттүүлүктүн чыныгы ээси болгон эмне Аллах Таала бар деген да. Ошонун баардыгы биздин эмне таразабызга салынат. Ошондон анан билим калат. Ошондуктан канчалык бизде кыйынчылык болбосун, канчалык жакын адамдар болбосун, канчалык сыноолор болбосун, биз ар дайым мусулмандар эмне кылышыбыз керек? Адилеттүүлүктө бекем турганга аракет кылышыбыз керек. Адилеттүүлүктө бекем туруу менен биз ошол коомдогу дагы бири-бирибиздин болгон мамилелерибиз дагы мындай жакшы болот дегендей да. Анткени эгерде жумушта мисалы адилеттүүлүк болбосо эмне болот? Бири-бирине хаос болот, башаламандык болот, мисалы көрө албастыктар болот. Анан ошондон чырчактактар улам чыгып кетет да. Ошол чырчатактарды дагы алдын алган эмне бул адилеттүүлүк сыпаты болуп эсептелет. Ошону дагы эмне аяттарда бизде айтып кетет. Андан кийин Куранда дагы эмне бизге тил маданияты жана ушак боюнча дагы бизге айтып кетет. Башкача айтканда, эң эле коомдо дагы көп тараган, биздин көп убактыбыз сарпталган нерсе өзгөчө аялдарда дагы болушу мүмкүн. Бул деген гыйбат да. Отурган жерде эле эмне кылып кетебиз, сүйлөшүп кетебиз да. Бул минтиптер, тиинтиптер, анан мындай болуптур деп. Ошол учурда дагы бизге Куран аяттары эмне бизге жол көрсөтөт. Хужурат сүрөсүнүн 11-12 аяттарында айтылат: бири-бириңерди шылдыңдабагыла, бири-бириңердин артыңардан ушактабагыла. Силердин кимиңер өлгөн бир тууганыңардын этин жегенди каалайсыңар. Башкача айтканда, эмне бизде ошол сүйлөшүп отурганда дагы, мисалы башка бир адамдын кемчилигин же болбосо ошол учурда негизи эле башка нерсе менен алек болбогула. Балким отурганда мисалы илим жөнүндө сүйлөшөсүңөр дагы бизге эмне деп атат? Сүйлөшүү адебин үйрөтүп атат да. Башка бирөөнүн эгерде айыбын ачып же болбосо кызыгабыз да, бир адам мындай болуп калыптыр, тиги минтип салыптыр, ырдап салыптыр, же ажырашып кеттир деген сыяктуу. Эгерде ошол нерселерди кыла турган болсок, биринчиден адамдын акысына кирген болобуз. Ал эми адамдын акысы деген аябай жоопкерчиликтүү нерсе да. Аны деген адам ар ким өзүнө жооп берет дегендейчи. Аллах Таала да мындай кийлигишпейт да адамдын акысына. Эгер ошол адамдын кирген акысына кирген адам адал кыла турган болсо, адал болот. Эгер кылбай турган болсо, анда биздин акыбалыбыз оор дегендей да. Ушул Хужурат сүрөсүндө эмне кылып атат? Бизге деген кантип адамдар бири-бири менен сүйлөшүш керек, ошол маданиятты да үйрөтүп кетип атат да, башкача айтканда. Андан кийин мисалы жакшылык менен жооп кайтаруу. Кыргыздарда да айтып коет го, таш менен урганды аш менен ур депчи. Ошол дагы аятта айтылат. Фуссилет сүрөсүнүн 34-аятында жакшылык менен жамандык бир болбойт. Сен жамандыкты эң көркөм жакшылык менен кайтар, ошондо сени менен анын ортосунда кастыгы бар адам да жакын достон болуп калат деп. Мисалы азыр коомду карай турган болсок, ошол нерсе дагы балким көп таралган да. Себеби дегенде мындай деп айтып коебуз го, адам сага кандай мамиле кылса, сен да ошондой мамиле кыл депчи. Ал деген мусулманчылыкта демек туура эмес деген да. Эгер адам мындай сага жамандык кылса дагы, сенин көңүлүңдү ооруткан болсо дагы, сен ошол адамга жакшы мамиле кыла бер. Себеби дегенде анын каршылыгы сөзсүз түрдө Аллах Тааладан кайтат деген да. Бул дүйнөдөн болбосо акыретте кайтат деген. Бул дагы биздин ошол адамдардын канчалык бизге жаман нерсе болбосун, ал нерселер дагы балким бизге мындай сыноо катары келиши мүмкүн да. Ошол сыноодон сынып калбай, тескерисинче биз өзүбүздүн жакшы кулк мүнөзүбүздү жакшы кылганы, аракеттерибизди жакшы кылганы, адамдарга мамилебизди жакшы кыла берели, анан калганын Аллах Таала берет дегендей да. Демек, баягы биз өзгөчө ошол коомдук мамиледе болсун, башкалар менен мамиледе
иштеген жер болобузбу, кандай бир коңшулук болобу же мамлекеттик коомдук маанидеги мамилелерде биздин ошол Курандын баалуулуктарын менен жашаганга биз далилат кылышыбыз керек экен. Анан себеби ал ушул айтып аткан адилеттүүлүк принциби дагы ошол коомдогу мындай туруктуулукту, тынчтыкты камсыздап берген маанилүү нерселер. Анан эле Куран Алла Тааланын дагы бир өзүнүн сыпаты дагы бар эмеспи, адилеттүү депчи. Анан жана жогоруда да бир нерсени кошумчалап кетейин. Мисалы айттык го жанакы шыпа, Курандан шыпа табат дегенде, мисалы Куран шыпа табат деген дагы ишенимди бир аз оңдоп коелу. Себеби Куран бир себепчи болот деп дагы айтышыбыз керек. Себеби шыпа берген Алла Таала да. Мисалы арабчада мисалы айыктыңбы деген сөздү хал шуфита деп баягындай шыпанын мачхул форматында берет. Демек шыпа берүүчү бир гана Алла Таала дейт да, маалым болгон. Же болбосо туфия өлдү дегенди жанды алган чындап эле Алла Таала деп ошол нерсени берет да. Бирок ошол Курани Каримда деле бул эми себепчи болот, бир кандай бир нерсе болот. Ал шыпаны берген Алла Таала депчи. Анан биздин убактыбыз дагы аяктап каратат. Мен акырында бир суроо берип калайын сизге. Деги эле баягы коомдук мамилелер дедик, адамдар ортосундагы мамилелер дедик. Анан бүгүнкү күндө дагы аябай актуалдуу, өзгөчө ошол глобалдашкан, санариптешкен өзгөчө дүйнөдө баягы үй бүлө институту эң мындай сокку алган учурлар болуп жатат. Ошол үйлөнүү же болбосо үй бүлө куруу жашынын аябай мындай кечеңдеши, андан кийин үй бүлө кургандар арасындагы ажырашуулардын көп болуусу, мисалы же болбосо түшүнбөстүктөрдүн көп болуусу дагы бүгүнкү күндүн негизги көйгөйлөрдүн бири. Анан ошол Курани Карим биздин ошол жол башчы китебибиз ошол үй бүлөдөгү мамилелерди аныктоо боюнча кандай өзүнүн мындай буйруктары, кеңештери бар, ошо менен жыйынтыктасак. Куран бул үй бүлө жана ошол үй бүлө коомдун өзөгү дебедикпи? Ошол Куран бизге ошол өзөктү кантип сактоону үйрөтөт да. Анан негизи Куранды карай турган болсок, Куран жөнүндө айта турган болсок, Куран жөнүндөгү ошол эле мисалы үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек тууралуу айта турган болсок, аябай көптөгөн убакыт алат да. Анан ушул убакыт чектелүү болгонуна байланыштуу бир канча эле аяттардан мисал айтып кетейин далил катары. Жубайлар ортосундагы мээрим боюнча Рум сүрөсүнүн 21-аятында айтат: "Анын белгилеринен силерге өздөрүңөрдөн жубайларды жаратышын жана араңарга сүйүү менен мээримдүүлүктү орнотуп койгону." Башкача айтканда, бизди деген өзүңөрдөн жубайларды жаратты дейт. Бири-бириңерге башкача айтканда жакшы мамиле кылгыла, мээримдүү, бири-бириңердин ортоңордо сүйүүнү күчөткөн себептерди кылгыла деген сыяктуу нерселерди айтып кетип атат. Андан кийин мисалы ошол эле адамдардын жашоосунда эң маанилүү үй бүлөнүн мүчөсү бул ата-эне да. Ошол ата-энеге болгон мамилени дагы Куран бизге үйрөтүп кетет. Айта турган болсок, Ниса сүрөсүнүн 19-аятында эмне дейт? Аларга, ата-энеге башкача айтканда, уф деп да айтпа. Аларды тилдебе жана аларга жылуу сөз сүйлө дейт. Башкача айтканда, ошол ата-энебизге мисалы азыркы учурда көп балким мисалы мурун бизде деген урматсый аябай мындай башкача болчу да. Ата-энең эмне десе ошону кыла калчу, мындай суроо жок болчу. Эмне үчүн кылыш керекпи же эмнеге мен кылайынбы деген сыяктуу суроолор жок болчу да. Бирок азыркы учурда ошол нерселер мындай көбөйүп дагы балким ата-эне менен баланын ортосундагы мамилелер бир аз мындай башкачараак болуп калды десек да болот да. Эми ошого биз анда чоң ойдукпу. Биздин убакта ошентип айтчу эле, азыркы жаштар жакшы мамиле кыла албай атат депчи. Ошо барган сайын мындай баалуулуктар балким мындай түшүп кетип атабы, ошол сыяктуу да. Биздин ата-энелер деле ошентип айтчу. Бирок биздин дагы азыр ошондой убакыт келип калды да. Ата-энелерибизге мындай башкача мамиле кылчык дегендей. Себеби азыркы учурда ар кандай нерселер көбөйүп атпайбы? Бир себептен дагы мисалы глобалдашуу доорунда, технологиянын өнүккөн доорунда ар кайсы жактан мисалы маалыматтарды алып атат дегендей. Ошондон дагы мисалы балким жанагындай психология
дагы туура эмес түшүнүктөр дагы балким себепчи болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда эмне деп атат? Куран аяттарында ошол ата энеңерге сый, мындай жакшы мамиле кылгыла, уф деп дагы айтпагыла деп атат. Уф деп айтпагыла деген бул мындай мен уф деген жокмун болду эле эмес, мындай кыймыл аракетибиз менен балким туура эмес нерсе кылышыбыз мүмкүн. Же болбосо атаң сүйлөп атса мындай жактырбай коюп, ошонун баардыгы ушул нерсеге кирип кетет да. Ошон үчүн биз ошол ата энебизге жакшы мамиледе болуу үчүн ошол нерселерден мындай сактанышыбыз керек да, жаманбы. Андан кийин аялдарга мамиле боюнча дагы Ниса сүрөсүнүн 19-аятында айтат: алар аялдар менен жакшылыкта жашагыла. Башкача айтканда, аял болсун, мисалы аялы эркек жолдошуна болсун, бири-бириңерге эмне кылгыла, жакшы мамиле кылгыла. Бири-бириңерге эрегишип, мисалы ошол эле учурда ал мага мындай кылып койду, мен деле минтейин, мен деле баркым билсин деген нерсе эмес, бири-бириңерге мындай курманчылык кылгыла дегендей да. Бизди деген жөн эле жаратып койгон жок, ошо жуп кылып жаратып атат. Ошол жуптан деген биздин урпактарыбыз жаралат дегендей. Эгерде биздин ортобуздагы мамиле канчалык бекем, канчалык сүйүүгө мындай сүйүү менен болгон болсо, жакшылыктар менен бекем болгон болсо, урпактарыбыз дагы ошончолук жакшы чыгат дегендей да. Андан кийин мисалы балдарды тарбиялоо боюнча дагы Куранда дагы айтылат. Лукман сүрөсүнүн 17-аятында Лукман алейхиссаламдын баласына болгон насааты да. Эй уулум, намазды толук оку, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтар жана өзүңө келген кыйынчылыкка сабыр кыл дейт. Башкача айтканда эмне кылып атат? Бизге деген ошол балдарыбызды кантип тарбиялаш керек деген Куран өзү көрсөтүп кетип атат. Намазды өзүбүз негизи эле балдарды тарбиялаш үчүн сен өзүңдү тарбияла дейт го. Сен мисалы канчалык жакшы сөздөрдү айтсаң дагы бала сенин кылган нерсеңе карайт да. Ошондуктан биз ошо балдарыбызды мисалы жакшы тарбиялаш үчүн, намаз окушун каалаш үчүн өзүбүз намаз окушубуз керек. Кулк мүнөзүбүз жакшы болуш үчүн ошону балдарыбызга эмне үлгү катары көрсөтүп кетишибиз керек да. Эми ошол жыйынтыктап айта турган болсок, Куранды бул окуп, анын маанисин түшүнүп жана анын күнүмдүк ишенимибизди, мына мисалы айтып кеттик го жогоруда, баардык тармагыбызга керек деп. Соодада болсун, үй бүлөдө болсун, кошуна менен болгон мамиледе, жубайыбыз, жолдошубуз менен болгон мамиледе колдонгону гана ал чыныгы бизге жол көрсөтүүчү болот да. Куран жөн гана окуучу китеп эмес, жашалуучу китеп. Ошондуктан Куран сооп үчүн эле эмес, бизге деген ошол жашообузда колдонуш үчүн окушубуз керек болот. Куран деген жашообуздун бул системасы, жанагындай эле айтып кеткен жүрөктүн шыпасы, коомдун адеп ахлак, кулк мүнөздүк кодекси, ошондой эле биздин эң негизги эмне акыретке болгон багытыбыз болуп эсептелинет. Ошон үчүн иншаллах Аллах Таала бизди Куран менен жашаган, Куран менен ойлонгон, Куран менен чечим кабыл алган пенделеринен кылган болсун. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Албетте ошол Курандын ичиндеги биздин бул китебибиз менен баягындай сыймыктанышыбыз керек. Мындайча айтканда, себеби Алла Тааланын сөзү жана арадан ошол түшкөндөн баштап 12 кылым өттү. Дагы азыр ааламдашууында, глобалдашуу ар кандай бир өткөлдөрдө жашап атабыз. Мындан кийинки дагы жашообуз кандай болору белгисиз, бирок биз бир нерсе анык, биз ошол Алла Тааланын сөзү болгон Курани Каримге бекем кармап, ошол Курани Каримдин баалуулуктарын өзүбүздүн жашообузга алып келсек, анан экинчиси жана пайгамбарыбыздын хадис бар эмеспи? Мен силерге 2 нерсе таштадым, ким бекем кармаса, ал бул дүйнө акыретте бактылуу болот деп. Ошол биринчиси Куран, экинчиси эмне? Менин сүннөтүм деп. Анын сыңарындай биз кандай учурда болбойлу, мисалы азыр кандай кыйынчылыкта болбойлу, кайсы доордо жашабайлы, кайсы жерде барбайлы, биз ушул биздин биринчи китебибиз болгон Курани Каримди жана пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармасак, бул нерседен мындайча айтканда ийгиликтүү сынактан өтүп кетебиз деген ойдомун. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү аягына келип жетти. Кудай Таалам буюрса баарыбызды Курандын баалуулуктарын өзүбүздүн күнүмдүк жашообузга алып келген жана ошол Курандын адеп ахлагы менен ахлактанган бир адамдардан кылсын деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.